Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Эфирде Арча медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биздин коногубуз Жамгырчинов атындагы тарых жана этнология институтунун бөлүм башчысы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Кубатова Аида Эсенгулова катышмакчы. Аида айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу парламенттик угуу өттү. Ооба. Айдайым, эмне үчүн ушул 30 жылдан бери биз архивдерди толук ача элекпиз. Репрессияга учураган биздин жарандар акталган жок. Буга эмне себеп болду? Өмүрбек мырза, эми ошол 30 жылдан бери акталган жок деп айткан дагы бир аз чекелек болот. Анткени бир топ иштер жүргүзүлүп келе жатат. Эми жалпы союздун алкагында өзүңүздөр билесиздер, ушу реабилитациялоо өзү негизи бир нече мындай этаптардан турду да. Эми изилдөөчүлөрдүн айтканы боюнча ал жанагы баарыбызга белгилүү болгондой Сталин дүйнөдөн кайткандан кийин башталып атат. Бул процесс 54 жылдан баштап ошо 88 жылдарга чейин. Андан кийин Горбачевдук мезгилде дагы уланды. Андан кийин эгемендүүлүк мезгилинде дагы. Эми бир топ акталуулар болуп жатат. Ал жөнүндө чыгып жаткан китептер, айрыкча ошол эгемендүүлүктү алгандан кийин бул темага өтө мындай көбүрөөк көңүл бурулуп, көптөгөн изилдөөлөр дагы болду да. Эми аябай көп изилдөөчүлөр изилдеп жатат дегенден алысмын. Бир топ гана адамдар ушул маселеге кайрылып жатат. Анын бир жагынан биздеги изилдөөчүлөрдүн ушу бул темага көп кайрылбагандыгынын себеби жана сиз айткан архивдердин жабыктыгы. Бир топ гана адамдарга уруксат берилген, ошондуктан ошол адамдардын гана изилдөөлөрүнүн натыйжасын көрүп, ошолор аркылуу гана билип жатабыз. Мисалы, ушул жакын арада жарык көргөн жанагы Болот Абдрахманов агайыбыздын 10 томдук репрессияларга арналган китеби, бул жерде негизи кандай деп айтсам, бул справочник сыяктуу да. Себеби ал жерде таанышкан болушуңуз керек, негизи фамилиясы, аты, кайсы жерде төрөлгөн, анан кандай статья менен кеткен, качан акталган. Ошол китептин өзүн алганда эле бир 18 миңге жакын адамдын тизмеси кириптир. Бирок атайын ушу 30 жылдан бери деп айтсак болот. Эми 30 жыл дегенде, мисалы, буга чейин деле 1994 жылы дагы мыйзам кабыл алынган, актоо өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө. Эми ошол мыйзамды дагы толуктап, эми бүгүн ошо талкууланган мыйзам долбоору ошонун дагы уландысы болуп эсептелет. Эми биз башка мурдагы СССРдин тутумундагы мамлекеттерден өтө эле ошо репрессия курмандыктарын актоо боюнча жанагы көп эмгектердин чыгып жатканына карабастан, илимий изилдөөлөрдүн жүргүзүлүп жатканына карабастан, биз бир топ артта калдык да. Мунун себеби дагы мындай, кандай деп айтсам, балким ушул мамлекеттин өзү тараптан дагы колдоо болбой жаткандыгы деп айтсак болот. Мисалга алсак, Казакстан, коңшу Казакстанда бул иш аябай мындай жакшы жүрүп жатат. Биз өзүбүздүн казак коллегалар менен байланышкан учурда өзүбүз деле барып көрүп атабыз. Аябай чоң, мисалы, Казакстанда 11 комиссия, атайын ушул актоолор боюнча комиссиялар түзүлүп, ал жерде көбүнчө окумуштуулар. Ошол мурдагы жабык архивдерге уруксат берилип, адистердин текшерүүсү менен, адистердин кароосу менен ушул реабилитациялоо иштери. Эми реабилитация деп айтсак дагы мындай бир аз эмерээк сезилет. Ошол адамдардын ысмын элге таанытуу, аларды актап чыгуу, ушул иштер абдан жакшы жүрүп атат. Өзбекстандыкын дагы өзүңүз көрүп атасыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү бул мыйзам өтө биздин коомчулугубуз үчүн дагы, биздин келечегибиз үчүн дагы өтө чоң мааниге. Анткени бул репрессия курмандыктарын актоо менен эле бирге биз андан сабак дагы алышыбыз керек. Эмне үчүн адамдар репрессияга учурап жатат? Эмне үчүн аларды акташ керек? Ушундай маселелер каралды бүгүн жогорку кеңеште.
Сиз туура айттыңыз, бул жеке эле репрессиядан курман болгон адамдарды актоо эмес, дагы биз мындан чоң сабак алыш керекпиз, туурабы? Мындай нерселер кайталанбаш керек биздин тарыхта. Бул жагы да өтө маанилүү биздин коом үчүн. Ар бир тарыхый окуядан биз эмне үчүн тарыхты окушубуз керек, эмне үчүн изилдешибиз керек? Ошол тарыхый окуялардан сабак алып, анан ошолорду кайталабаш үчүн изилдеп чыгат да. Мисалы, болбосо жөн эле окуп коюп же ушундай окуя болду деп айтып койгондун өзү бул туура эмес го. Себеби ар бир нерседен сабак алышыбыз керек. Аида Эсенгуловна, бүгүн ушул парламентте угуу өткөндө кандай талаш тартыштар болду? Эмненин тегерегинде көп? Талаш тартыштар, кандай деп айтсам, талаш тартыштар андай деле өтө мындай катуу талаш тартыштар болгон жок. Себеби бул мыйзамды буга чейин дагы көпчүлүгү таанышып чыгышкан. Анан мен айтып жатпайм, бул азыркы убактагы эң бир маанилүү, анан кийин бир кечиктирилгис ишке ашыра турган нерсе да. Анан талаш тартыштар бул суроо берилди, бул ушу жанагы көбүнчө ата мекендик согушка катышкандар жөнүндө, чыккынчылык жөнүндө, диверсиялык иштер жөнүндө ошолор, анан басмачылык кыймыл. Басмачылар дагы акталабы деген дагы суроолор. Бул жөнүндө массалык маалымат каражаттарында, интернет айдыңдарында көп эле талкуу жүрүп жатат. Ушул мыйзам мындан 5 жыл мурун дагы көтөрүлүп чыкты эле. Ошондо абдан көп адамдар өздөрүнүн пикирлерин жазышкан, албетте туура деп да жазышкан. Биз анда ошол мыйзам долбооруна дагы мен ошол мезгилде дагы катыштым эле. Анан эксперттер, эл аралык эксперттер чыгып, эмнегедир ушу Кыргызстан үчүн аябай күйүп бышып, ал турсун ушул эгерде ушу репрессияны теманы ачып, жанагындай атайын архивтердин документтерин сыртка чыгарса, анда Кыргызстанда жарандык согуштун болуп кетиши ыктымал деп ушунчалык бир элди коркутуулар дагы болду да. Анан албетте бул туура эмес пикир болчу. Себеби дегенде, азыр кечирип коюңуз, ошол мезгилде да ушундай аябай ар кандай пикирлер жаралган да. Анан чындыгын айтканда, биз бул мыйзам долбоорун алып чыкканда, эми бул жерде анда биринчи алып чыкканда, ал жерде эч кандай басмачылык кыймыл жөнүндө деле жок болчу. Анан жанагы ата мекендик согуштан качкандар, же болбосо ошо чыккынчылык кылгандар деген ал пункт деги эле жок болчу да. Бирок ошого карабастан эмнегедир ошол жок нерселерди талкуу аябай күч алган. Мен бул мыйзам долбоорун талкуулоодо же болбосо ар бир адам өзүнүн пикирин жазууда же айтууда негизинен ошо долбоор менен таанышып чыгыш керек эле. Анан бул дагы абдан таң калтырды. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол жердеги ата мекендик согуш деп айтылган жерлер ал деле киргизилген эмес. Өзгөртүлсүн же мындай баардыгы акталсын деген. Бирок эмнегедир кайра эле ушул жөнүндө суроолор болду да. Анан менин жеке пикиримде, бүгүнкү күндө ата мекендик согушка катышкан, туткунга түшкөн, мен ал жерде мындай чыккынчылык кылган деген сөздү айткым келбейт, баягы аргасыздан туткунга түшкөндөр абдан көп да. Эми ошолордун фамилияларын ачыкка чыгарып, эми аларды өмүр бою ушул чыккынчы катары же бир мекенге бир мындай коркунуч коопту түзгөн адамдар катары айткан туура эмес го деп ойлойм да. Мисалы мен мисал келтиргим келет, ушу эсимде долбоору аркылуу бир дайыр изилдөөчү менен таанышып калдым. Ал өзү тарыхчы эмес, бирок аты жөнүн айта кетсем болот, ушул Бактыгүл Акынбаева деген. Бул өзү Нарын аймагында алыскы жерге жашайт. Ошого карабастан ушул биздин кыргыздардын туткунга түшкөн, концлагерлерде айдалган кыргыздарды өзүнүн жеке демилгеси менен алып чыкты. Мен аны менен жолугуп сүйлөшкөндө бир 2000ге жакын адамдын аты жөнү белгилүү болгондугун, айрымдардын сүрөттөрүнө чейин белгилүү болгондугун. Бул деген абдан чоң мындай тарыхка кошкон салым деп айтсам болот да бүгүнкү күндөчү. Себеби ал адамдардын дагы жакын туугандары ушул
дайынсыз болуп кеткен адамдар ушуну табып жатат да. Эми ошолорду ушул кезге чейин эле булар митингге чыккынчылык кылган депчи. Бул аргасыздан туткунга түшкөндөр болуп атат. Буларды менимче бүгүнкү күндө алардын жок дегенде аты жөнүн атап биз мындай акташыбыз керек го деп ойлойм да. Бул азыркы моундун алдындагы бир парз. Себеби дегенде согуш мезгилинде кандай кыйынчылыктар болот, кандай акыбалда болуп калышы мүмкүн адам. Анын үстүнө ата мекендик согуш же болбосо экинчи дүйнөлүк согуш. Бүгүнкү күндө биз экинчи дүйнөлүк согуш деп дагы тарыхчылар атап жатат. Эми ушул экинчи дүйнөлүк согуштун учурунда дагы мындай кандай десем, аргасыздан колго түшкөн эскерүүлөрдү караганда бир мылтыкты 2-3 аскер пайдаланган учурлар дагы көп да. Анан ошол учурда туткунга түшүп калган адамдарды бүгүнкү күндө акташ керек деп. Ал эми Түркстан легион жөнүндө дагы көп суроолор жаралат. Түркстан легионун деле мисалы Казакстанда алардын жетекчиси Мустафа Чокай актап жатышат. Өзбекстанда болсо Вали Каюмовду актап атышат. Себеби дегенде бул ошол туткундагы мусулман жоокерлер, мусулман аскерлерин, туткун болгон аскерлерди мындай аман сактап калуудагы бир аракеттер деп алар актап жатышат да. Бирок биздин Кыргызстанда балким көпчүлүктүн аң сезими ага мындай өтө мындай түшүнө электей сезилип жатат. Ошон үчүн каршылык көрсөтүүлөр болуп жатат. Ошон үчүн бул долбоордо ал жөнүндө деле сөз жок. Балким мындан бул эми долбоор да. Балким биздин коомчулук колдосо аны деле киргизип койсок жакшы болмок деген ойдомун. Бул менин жеке пикирим да. Сиз айткан нерселерге баарына биз саясий баа бериш керекпиз. Туурабы? Анткени сиз айткан жана Туркистан легион жөнүндө мисалы көпчүлүгү балким акталсын деп колдобойт, андайлар да бар. Бир коомдо биз бир келишимге келишибиз керек да биринчиден, туурабы? Ушуга да убакыт керекпи бизге? Биз азыр көздөгөнүбүз жок дегенде ошол ички иштер министрлигинин архивинде, жанагы улуттук коопсуздук кызматынын архивинде жок дегенде ошол документтерди ачыкка алып чыгуу. Ушул мыйзам долбоору ишке ашса, архивдер ачык болобу? Эми баардык жарандар үчүн ачык болбойт, түшүнүктүү. Бирок тарыхчылар үчүн, изилдөөчүлөр үчүн. Жок дегенде изилдөөчүлөр. Менимче бул архивдик документтер менен иштөөдө дагы өтө этият мамиле керек да. Себеби дегенде архивдик документтер деле туура эмес маалымат берилген учурлар кездешет. Туура эмес баягы кандай десем, туура эмес жазылган архивдик документтер деле бар. Мисалы байыркы учурда деле жанагы Кытай эмеси так ушулар деле архивдеги документтерди колдонгондо бир эмес бир нече маалыматтар менен салыштырып, бир нече материалдар менен салыштырып, анан чындыгын далилдешкен да. Эми бүгүнкү күндө мындай баягы жетишкен учурда, көпчүлүк түшүнүп калган учурда бир эле архивдик документти негизи кылып, же болбосо ошол эле чын деп айтып чыгыш да туура эмес. Ошондуктан бул архивдик документтер менен иштөөдө адистердин ошол мезгилди жакшы түшүнгөн адамдардын иш аракети болуш керек да. Ошолорду ишке тартыш керек деген ойдомун. Анан баардык эле архивге кирип, ал жердеги архивдик маалыматтарды ачыкка чыгарып жиберип, анан жанагындай бизде бири-бирине чагым жасаган учурда, же болбосо бири-бирин каралап кат жазган учурлар да көп да. Анан ушулорду аны тескери баягы пайдаланса, бул коомчулук үчүн зыян дагы болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз ошо адистерди негизи ушул долбоордо иштөөдө, мыйзам эгерде ишке ашырылып калса, жана архивдерге иштеш үчүн атайын адистер иштеш керек деген ойдобуз. Мен билгенден Кыргызстанда 40 миңден ашык адам репрессияга
учурап болуптур да. Ушул негизи эми 37-жыл, 50-жылдары, 60-жылдары Совет учурунда мындай периодтар көп экен да. Ошолордун баарын изилдеш керек, саясий баа бериш керек. Бизде ошондой адистер негизи жетиштүү ресурстар. Бул тема боюнча мисалы ошо мыйзам долбоорунда негизи 18-жылдан баштап 53-жылга чейин деп алган да. Мына ошол мезгилдеги репрессия. Анан ошол мезгилдерди изилдеп жүргөн окумуштуулар бар. Муну биз мисалы мен фамилияларын деле атап кетсем болот. Мисалы Жумагул Байдилдиев ушул 37-38 жыл боюнча иштеп жатат. Кулакка тартуу боюнча Зура Алтымышева деген иштеп жатат. Бүтөнөев деген адисибиз бар. Өзүм дагы мен улуттук интеллигенцияны изилдеген үчүн мен дагы түздөн түз ушул көбүнчө архивдик документтер менен иштөөгө туура келет. Мындан тышкары дагы биздин азыр жаштар бар. Ошон үчүн мен ойлойм, ошолор эгерде иштесе, Гүлзада Абдалиева, бир топ бир 10 чакты окумуштууларды атап кетсем болот. Иштесек, бир кандайдыр бир жыйынтыкка келе алабыз деген ойдо бар. Бирок айтып кетчү нерсе жана сиз айтып атпайсызбы, 40 000 депчи. Бул жолду цифралар да. Себеби дегенде муну реабилитациялоо, кээ бир изилдөөчүлөр айткандай, бул баары эле реабилитацияланып бүттү, эмнени карамак элеңер деген суроолор жаралып жатат. Чындыгында баардыгы каралды деп айтканда туура эмес да. Анткени бизде репрессияга учурагандар бул бир эле ушу Кыргызстандын аймагындагы эле жанагы саясий репрессияларды көбүнчө айтышат. Бирок башка жактарга айдалып кеткендер, Оренбургка, мисалы Украинага айдалган кыргыздар, Россиянын башка аймактарына дагы айдалган кыргыздар жөнүндө бар. Мисалы жанагы 10 томдуктун ичинде Болот Абдрахмановдун эсеби боюнча бир 18 000 адам кириптир. Бизге көпчүлүк адамдар кайрылганда ошол адамдардын тизмесинен да ошо жолуктура албай койдук да, көпчүлүк адамдардычы. Демек, ачык элек дагы деле көп нерсе бар. Мисалы Украинага айдалгандар жөнүндө Гүлзат Алагөз кызы дагы изилдеп жүрөт. Мына жакында эле бир топ материалдарды алып келди. Ошол адамдардын көпчүлүгүнүн тизмеде жок бул адамдарчы. Эми мен жөнөкөй эле бир мисал келтиргим келет. Мисалы биздин өзүбүздүн чоң аталарыбыз дагы ошол Украинага айдалып кеткен экен. Ошо менин жолдошумдун чоң атасы да, кайнатам ошол Украинадан төрөлгөн экен. Кийин ошол акталган учурда, 57-жылы акталган учурда биздин Кыргызстанга кат жөнөтүшүптүр. Ушундай Москва районунда Кызыл Тоо айылында ушул адам жашаганбы деген кат келиптир. Анан Жумгал районунда да Кызыл Тоо деген айыл бар экен. Ал жерге дагы ошол Украинанын атайын кызматынан кат келиптир. Биздин улуттук коопсуздук кызматынан, анда Комитет государственной безопасности, ушул жерден жооп, жашыруун деген гриф менен жооп берип атат. Мындай адам Кыргызстанда жок депчи. Тирүү адам, үй бүлөсү менен айдалган адам Украинага барып атылган, бирок ал киши мындай Кыргызстанда жашаган эмес деген. Бул кандай жооп, мен ушунчалык таң калтырат да. Анан бир эле мындай эмес, мындай эмелер, мисалдар абдан көп. Көп эле адамдар кайрылышты, көп эле адамдардын тизмеден издегенге аракет кылдык. Бир ошолор кайрылгандардын ичинен бир 2-3, бир 10 киши кайрылса, анын ичинен бир 2-3 гана ошол тизмеден чыгып атат да. Демек, дагы деле ушул мындай баягы атын калыбына келтирүү десек болот, же атын баягы жакшы атын калыбына келтирүү деп айталычы. Ошондой келтире элек адамдар абдан эле көп окшойт да. Эми аны иш жүзүн караган учурда белгилүү болот деген ойдобуз. Айда Эсенгуловна, сиздин оюңузча эми жана мурда айтып кетпедикпи, туткунга түшкөндөр бар, чыккынчылар деп атабыз, ар кандай категориялар да, мындай жалпы айтканда. Эми ушуларды бөлбөй эле азыр, кайра казбай эле, баарын эле мындай жалпы эле акталса деген ой бар да. Ушул баракты, тарыхтагы баракты жаап койсок, саясий баа берип туруп, кайрадан бул маселеге келбейчи, кайрадан чукубай, казбай. Баарын эле Кандай дейсиз?
эмеде кандай десем, бул оюңуз дагы жакшы экен, бирок бир эле андай кылыш дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде анын ичине өтө оор кылмыш жасагандар дагы кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул маселени мындай өтө тыкан карап анан кийин айтыш керек го. Себеби катарынан эле баарын актап салыш деген дагы оор маселе болуш керек. Чыныгы кылмышкерлер дагы алардын катарында орун алып, алардын катарында фамилиялары чыгып калса, бул деле бир туура эмес иштер катары бааланып калышы мүмкүн да. Анткени дагы кийинки изилдөөчүлөр балким башкача дагы өңүттө карап баа бериши мүмкүн. Ошон үчүн бул ушунча мындай адилеттүүлүк менен караганга аракет кылыш керек го деген ойдомун да. Балким актап баягы эмне срок давности деп мындай актап койсо болот, жана реабилитациялангандардын катарына кирип кетиши мындай кичине туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Аида Эсенгуловна, мен жакында Орусиядагы Сергей Явлинскийдин интервьюсун окуп, ал бир жакшы сөздү айтты да. Тарыхтан сабак албаган эл кайра 37 жылга отурат деген ойду айтты да. Биз да бүгүн биздин бийлик, коом сөзсүз буга саясий баа бериш керекпиз. Анан эми эң негизги максат мындай нерселер кайталанбаш керек деген Ооба, туура айтасыз. ой да. Эми ушул реабилитация маселеси менимче туура көтөрүлүп жатат, туура убагында айтылып жатат. Себеби дегенде ар бир жаран, айрыкча ошо бийликте отурган адамдар тарыхты билиш керек, тарыхты окуш керек. Ошон үчүн эгерде тарыхты жакшы түшүнсө, билсе, ушул кемчиликтерди кайталабаганга аракет кылышмак деп ойлойм. Ал турсун мына 1 жылдан кийин Кара Кыргыз автономиялык облусунун ошо бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын пайдуу болгон мамлекеттүүлүгү түптөлгөн 100 жыл болуп атат да. Ушул 100 жылдыкты биз мен изилдөөчү катары айткым келет эле, ушул эгерде ушул Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлбөсө, жанагы саясий репрессияга кеткен Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Шынал Арабаев, Жусуп Абдрахманов сыяктуу азаматтарыбыз аракет кылбаса, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын түптөлүп калышы мүмкүн эмес эле. Ошон үчүн ушулар ошол адамдар кайра репрессияга учурап, мамлекеттүүлүктү түптөгөнү менен курмандыгы кайра репрессиянын курмандыгына айланып атышат да. Эми ошон үчүн ушул биздин бүгүнкү күндөгү эгемендүүлүгүбүздү ар бир Кыргызстандын жараны баалаш керек. Эгемендүүлүк эмне экендигин туура түшүнүшүбүз керек. Ушул эгемендүүлүктүн ушул белгиси балким ушул маселенин көтөрүлүп жатышы дагы ушул эгемендүүлүктүн бир белгиси деп ойлойм да. Эгемендүү болбосок, мурдагыдай болсок, анда бул маселе көтөргөнгө бизге өтө кыйын болмок. Ошон үчүн ушул эгемендүү болгонубуз үчүн өзүбүздүн тарыхыбызды окуп жатабыз. Өзүбүздүн тарыхыбызды ачып жатабыз. Ошону дагы биздин ар бир жаран туура түшүнүп, жарандар эле эмес, ушул айрыкча ушу бийлик башында тургандар туура түшүнүп, өздөрүнүн Саясатчылар атуулдук милдетин ар бир адам атуулдук милдетин аткарса, сабак алса. Айда, биздин убакыт соңуна чыгып келатат. Менде дагы бир суроо бар да. Ушу жаш муундар билиши үчүн азыр ушундай репрессия жөнүндө сабактар барбы мектепте? Репрессия жөнүндө атайын сабактар жок. Булар тарыхтын эле бир бөлүгү катары окутулуп жатат. Анан биз мүмкүн болушунча, мисалы, мамлекеттик деңгээлде жана саясий ишмерлерди
юбилейлик мындай мааракелерди белгилеп жатышпайбы? Ошол жерлерде мүмкүн болушунча түшүндүргөнгө аракет жасап жатабыз да. Анан эми атайын сабак катары киргизиш дагы кыйын болсо керек. Себеби дегенде ушул Кыргызстан тарыхынын эле сааттарын алып турсун, ошону деле кыскартып жатышпайбы. Ошон үчүн бул маселени мындай ошол тарыхты окутуп атканда көбүрөөк көңүл буруш керек деген ойдомун да. Анан жанагындай биз чыгарып мындай изилдөөлөрдү дагы ошол жок дегенде мугалимдер жакшылап өздөштүрүп, анан кийинки муунга түшүндүрүп берсе. Же болбосо телевидение, Ооба. эми гезиттер жок, интернет аркылуу мындай көбүрөөк маалымат болуш керек. Туурабы? Ооба. Балким кинолорду тартыш керек, репортаждарды көбүрөөк. Ооба. Ошол Бул массалык маалымат албетте бул массалык сөзсүз керектүү нерсе деп ойлойм. ооба. Сиздерге да рахмат ушул репрессия темасына кайрылып жатканыңыздарга. Ушундай берүүлөрдү менимче көбүрөөк көчүрүш керек болот деген ойдомун. Ар бир мисалы ушул теманы изилдеп жаткандар менен мындай баарлашсаңыздар көбүрөөк маалыматтарды тартуулайт деген ойдомун да. Аида Эсенкуловна, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз биздин интервьюга катышып берген үчүн. Сизге ийгилик каалайбыз, ден соолук. Биз сөзсүз бул репрессия темасына кайра кайрылабыз. Рахмат сизге. Рахмат.